Кыздын зордуктоого шектелип, Чүй облусунун тургуну кармалды. Чүй облусуна караштуу Аламедин районунун тургуну зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 19 жаштагы кыз милицияга арыз менен кайрылган. Анын айтымында өз атасы тарабынан 2 жолу зордуктоого кабылган. Биринчи жолу кызын 2019-жылы зордуктаган. Акыркы жолу 1 февраль күнү саат 17:00 кол салган. Кыз окуяны апасына айтып берип, экөө укук коргоо органдарына кайрылышкан. 37 жаштагы шектүү кармалды. Зордуктоо фактысы менен иш козголуп, териштирүү башталды. Булак, Эгемен Кыргызстан. Жалал-Абадта кыздын кийимин кийип, тилемчилик кылган бала аныкталды. Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан кыз келбетин жамынган эркек баланы аныктады. Ал Жалал-Абад шаарындагы жер астынан өтүүчү өтмөктө отуруп, жанындагы колонка аркылуу Куран коюп, колуна сүрөт көтөрүп алган. Сүрөткө иниси ооруп жаткандыгын, аны чет өлкөдөн дарылатуу керектигин, бул үчүн акча каражаты жетпегендиктен кайдыгер эмес жарандардан жардам берүүсүн жазып алган. Милиция кызматкерлери кызча кийинип тилемчилик кылып отурган эркек баланын өзүгүн аныкташты. Ал Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман айылынын 2002-жылы туулган тургуну экени белгилүү болду. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө ал 6 тууган экендиги жана эч кандай иниси оорубай тургандыгы такталды. Балага карата милиция тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жашаган аймагына жөнөтүлдү. Улукбек Марипов 5600 сомго жашаса болот. Жогорку кеңеште өкмөт башчылыкка Улукбек Мариповдун талапкерлиги жана жаңы өкмөттүн түзүмү менен курамы каралууда. Жыйындын жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев Улукбек Мариповдон 5600 сомго жашай аласызбы деп суроо узатты. Ага Марипов жашаса болот, бирок кыйын деген пикирин айтты. Дастан Далабаевич 5600 сомго деле жашаса болот, бирок чындыгында кыйын. Сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп турам, эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып жатасыз, деди Марипов. Өз кезегинде эл өкүлү жашоо минимуму деп 5600 сомдун бекитилип калганын, базарда баа өсүп, бирок айлыктар көтөрүлбөй жатканын айтты. Буга Марипов арга жоктун иши болууда деген жообун узатты. Булак, репортер Кейже. Финпол 27 концентраторду менчиктеп алганы аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Финполдун кызматкерлери 2020-жылдын июлунда чек арада кармалган аткез жүктөгү кычкылтек концентраторлордун бир бөлүгүн менчиктеп алышканын кабарлады. Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекетке 9 миллион сом зыян келтирилген. Чек арадан аткез жүктү алып өтүү аракетине чек ара кызматкерлери чара көрүп токтотуп калышкан. Чек арачылар жүктөн 75 кычкылтек концентраторун жана акциздик маркасы жок тамеки продукцияларын Кийинчерээк УКМКнын маалыматына ылайык жүктүн баары Финполго өткөрүлүп берилген. УКМКдан кошумчалашкандай, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында мамлекетке 7 миллион сомдон ашуун өлчөмдөгү зыянын орду толтурулду. Комитет Финполдун кызматкерлерине карата тергөө амалдары уланып жатканын дагы кабарлады. Булак, Клооп Кейже. Камчыбек Ташиев: мен сүрдөп жатам, себеби жогорку кеңештин имаратына 9 жылдан кийин азыр кирдим. Мен жогорку кеңештин имаратына 9 жылдан кийин азыр кирдим. Мындай пикирди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагылыгына сунушталып жаткан Камчыбек Ташиев айтты. Ал жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиевдин сунуштарын угуп жатып билдирди. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Мен абдан сүрдөп жатам, себеби жогорку кеңештин имаратына 9 жылдан бери кире элек экенмин. Азыр сүрдөп ыңгайсыз болуп жатам. Ал эми коррупция боюнча айтсам, Садыр Нуркожоевичке чейинки ким мамлекетке зыян келтирген болсо, мыйзам алдында жооп берет. Жакындыгына, достугуна, бир тууганга карабай жоопко тартылат. Мен азыр дагы айтып коеюн, бул тармакта күрөштү улантам, деди Ташиев. Кошумчалай кетсек, бүгүн жогорку кеңеште өкмөттүн жаңы курамы каралууда. Булак, Назар Ньюс Кейже. Пакистандык мушкер беттештеги нокауттан кийин көз жумду. Мушкер таймаштан соң Карачи шаарындагы ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калышкан эмес. Пакистандык бокс чебери Мухаммад Асламхан кайрымдуулук беттешинде нокаутка кетип каза болду. Бул тууралуу маалымат булактары жазып чыкты. Мушкер беттештен соң Карачи шаарындагы ооруканага жеткирилгени менен дарыгерлер анын өмүрүн сактап калышкан эмес. Маалыматтарга караганда, беттеш учурунда рингдин жанында медициналык кызматкер жок болгон. 27 жаштагы Алсамхан 2007-жылдан тарта бокс менен машыга баштаган. Булак, Чындык Кейже.
Нуржигит Кадырбеков эми афишаларда жандуу үн же фонограмма деп милдеттүү жазылышы керек. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин буйругуна ылайык, эми маданият мекемелеринде тартууланып жаткан концерттердин афишаларында жана билеттеринде жандуу үн же фонограмма менен деп милдеттүү жазылышы керек. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы билдирди. Бул буйрук Кыргыз Республикасынын фонограммалар жөнүндөгү мыйзамын аткарууга жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана музыкалык искусствону өнүктүрүү максатында ошондой эле чыгармачылыкка ынтызар болгон аткаруучулардын дараметин өнүктүрүүгө, аларды калың катмарга таанытуу багытын көздөп ишке ашып жатат деп билдирди Нуржигит Кадырбеков. Мыйзамдын 4-беренесинин 3-пунктуна ылайык фонограммалардын түрлөрүн билеттерде, афишаларда, жарнактарда жана башка нерселерде көрсөтпөстөн маданий массалык иш-чараларда, музыкалык чыгармаларда аткаруучулардын кызмат көрсөтүүсүнө жол берилбейт. Булак, Назар Ньюс KG. Камчыбек Ташиев: коррупционерлер жеген акчаны төлөйт же түрмөдө олтурат. Эч бир коррупционерге жеңилдик берилбейт деп Жогорку кеңештин жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында, учурда 2 ири коррупциялык иштер тергелүүдө. Бардык коррупциялык иштер көтөрүлөт, эч кимге жеңилдик болбойт. Анын жүргөн турганы, кимге жакындыгына карабай жоопкерчиликти карайбыз. Канча жыл өтүп кеткени дагы маанилүү эмес. Түндүк түштүк жолу боюнча дагы иштер каралып жатат. Коррупционерлер акчаны төлөйт же жеп койгон болсо түрмөдө олтурат, деди ал. Камчыбек Ташиев 9-жылдан бери биринчи жолу парламенттин жыйынына катышып жатканын белгилеп өттү. Булак, Эгемен Кыргызстан.